Салам, мен Асема. Менин чыгармачылыгым ар дайым көрөрмандар үчүн. Сүйүү бар сүйсөң ишене, адашуу жолун издебей, азабын тарта түбөлүк, махаббат баркын билбеген. Бул ырдын ичинде сүйүү жөнүндө баяндама камтылган. Сүйүү бар экенин даңазалаганбыз. Сүйүү кээ бир адам үчүн жалган экенин, кээ бирөө үчүн аруу таза экенин, ар бир адам өзүнө жараша сүйүүнү түшүнө билет экен. Сүйүү негизи үй бүлө курган соң бул өтө мындай чоң мамлекет. Ошол мамлекетти кармап калыш үчүн сүйгөндү билиш керек. Сүйүүнүн түрүн билиш керек. Ошол сыңары ар бир эле адамдын жашаган шарты, турмуш курган абалы, бардыгынын позициясы бирдей эле кетет. Бирок ар ким ар башка түшүнүк менен түшүнүп, көп ажырашуу болгондуктан ошол ырды биз аткарганбыз. Бул чыгарманын эң негизги башкы идеясы бул үй бүлөлөрдү ажыраштырбоо. Үй бүлө биримдүү болуш керек, үй бүлө сакталыш керек, үй бүлө бар. Үй бүлө бул биздин келечек эле жакшы да. Муундан муун өтүп, бизди көрүп балдар өсөт, чачыранды болбойт, кыргыз деген атыбыз сакталат. Ал эми эгер ажырашуу боло берсе, анда элим да ажырашат, элибиз да жоголот, кыргыз деген атыбыз да жоголот. Анан барып ошо үй бүлөнүн барктуулугу да жоголот да. Аранжировка негизи композиция бүт ушул тематикага байланыштуу музыканы Эдил Маматов чыгарган. Ал эми сөзүн болсо Зарлык Камбаралиев аттуу жигит жазган. Обонуна келсек, обонун бир аз баягы өзүм каалагандай кыңылдап берип коем. Башталыш ушундай болсо, тональность ушундай болсо, мисалы адам тажап кетпегендей, ошол эле учурда адам уга тургандай, ошол эле учурда жолдо кетип баратабы же билбейм бир жерде жүрсө дагы укканда рахат ала тургандай, тажабагандай музыка болсо деп каалагам. Менин көңүлүмө жаккыдай кылып, көбүнчө ушул көңүлүмө жаккыдай кылып Эдил Маматов чыгарып берет. Бул ырдын стилинде менин өзүмдүн жүрүш турушум салынган да. Бул ырда өзүмдүн жан дүйнөм сезилет, өзүмдүн чыныгы үнүм угулат. Кээде адамдарга үнүм жетпейт да. Үнүм жетпейт деген сөз бул адамдар түшүнө биле албайт да. Түшүнө билиш бул дагы бир өзүнчө бир искусство, бул да өзүнчө бир талант да. Адам угуу билүү керек да. Ошондуктан бул ырдан мен өзүмдү уга алдым да. Бул ырдан мен өзүмдү көрдүм. Бул ырдан мен өзүм рахат алам. Айта албаган ойлорумду бул ыр аркылуу жеткизгенге аракет кылдым. Жылдан жыл өткөн соң, ошондой эле тепкич катары мен бул ырды башка чыгармаларыма караганда өйдөрөөк көрөм. Себеби дегенде бул жаңы чыгарма, ар бир жасаган эмгегимди мен жаңы идея менен, жаңы стилде, жаңы образда чыгарганга аракет кылам. Ошондуктан бул ырдын орду мен эң өйдө деп ойлойм. Салам, мен Асема. Бул ыр атайын сиздер үчүн. Adashkan canlar, götüp sarığa